Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер, KG недвижимость агенттиги бүгүн дагы кезектеги кардарыбызды турак жайлы кылдык. Кардарыбыз ВТБ банктан 6%тен новостройкадан квартира алды. Квартирасы 1,5 жылдан кийин берилет, бирок ошого чейин күтүп ипотеканы төлөй берет. Первый начало взнос 1 миллион 350 миң берди. Квартиранын стоимости 6 миллион 750 миңге түштү. Однокомнатный, 44 квадрат метр. Застройщик болсо Стройтех застройщик. Азыр болсо бардык документтерди подписание кылдык, буюрса. Кардарыбыз аябай кубанычта. Бул сделканы где-то 1 неделяда даяр кылдык. Бардыгын одобрение, согласование объекти, прям бардыгы удачно бүттү. Мекендештер, эгерде сиздер дагы новостройкадан үй ала турган болсоңуздар, өзүңүздөр каалаган жерден ала турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө баштапкы төлөм 20% болушу шарт. Эгерде сиздерде андай мүмкүнчүлүк жок болсо, болгону макул болгон застройщиктерден аласыздар, бирок сиздер өзүңүздөр каалаган, өзүңүздөр ойлогон жерден ала албайсыздар. Аны үчүн эң биринчи кезекте ар бир нерсени баштаганда туура баштаганды үйрөнүшүбүз шарт. Себеби эгер новостройкадан үй алууну кыялдансаңыз, демек биринчи баштапкы төлөмдү чогултуңуз, андан кийин аракет кылыңыз. Семейный ипотеканы дагы убактысын узартты, буюрса сиздер менен дагы алдыда bunday сделкаларды көп өткөрө турган болобуз. Андыктан азыр биздин кардарыбыз Ксения Жуйкова скажет пару слов. Самара, спасибо большое за проведенную сделку. Подобрали мне идеальную квартиру под идеальную ставку, под 6% семейная ипотека. Я очень рада, что обратилась в вашу компанию. Все быстро, слаженно. Все документы сделали за меня. Мне не пришлось вообще даже думать о том, какие документы мне собирать, какие документы мне необходимы будут для получения ипотеки. То есть моя голова была абсолютно свободна. Я только пришла на сделку. Мекендештер, бул кредитный договор, бул жерде болсо азыр көрсөтүп берейин сиздерге. Процент ставкасы 6%. Ошондой эле ар бир мекендешибизге айтайын, мен дагы быйыл буюрса новостройкадан үй алам деп пландаштырып атам. Ар бир жакшы ниет сөзсүз ишке ашат демекчимин. Андыктан сиздерге дагы өзүмө кандай жакшы нерселерди кааласам, сиздерге дагы каалаймын. KG недвижимость агенттигине келип өзүңүздөрдүн кыялыңыздарды ишке ашырсаңыздар болот. Биз ар дайым сиздерге эң сонун кызмат көрсөтөбүз. Негизи вторичкадан үй алганга караганда новостройкадан үй алган аябай кыйыныраак, чындыгын айтам. Себеби планировка, застройщик, ушул кандай курулат, именно местоположениясы мен үчүн өтө маанилүү. Мен ошон үчүн новостройкадан 2 жылдан бери үй ала албай жүрөм, себеби менин өзүңүздөр билгендей 4 балам бар. Бардыгы жайгашып, центрге окуу, мектеп, садик бардыгыбыз и дополнительный занятияларыбыз дагы центрде болгон үчүн алысыраак жака кетиш мага кыйыныраак болуп атат. Ал эми центрде курулган үйлөрдөн карасам, 4комнатный квартира керек бизге, бирок аябай
комнаталары кичинекей 9-10 квадрат метр. А мен чтобы ар бир баламдын комнаталары чоңураак болгонун каалайт элем. Анан трехкомнатныйдан кичине эле разница болсо 4 комнатага көчкөндөн дагы ойлонот экенсиң. Андыктан эгерде сиздерде дагы ушундай сложный ситуация болуп аткан болсо, сөзсүз түрдө аракет кылсаңыздар болот. Азыр деген аябай көп компаниялар куруп жатат, алсаңыздар болот. Эгер новостройкадан үй алам десеңиздер, баштапкы төлөм чогултуп, анан аракет кылганыңыздар жакшы деп совет бермекчимин. Ооба мекендештер, ар бириңиздерге ушундай жакшы жаңы домдордон насип кылсын демекчимин. Орозонун ыйык күнүндө ар бириңиздерге жалаң гана жакшылыктарды каалаймын. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун, ниеттериңиздер, кылган ибадаттарыңыздар кабыл болсун демекчимин. Баардыгыңыздарды жакшы көрөм. Жылда орозо айында аябай көп сделка өткөрөбүз. KG недвижимость агенттиги YouTube каналыман да көрсөңүздөр болот. Аябай орозодо кыйналып деп айтпайм, аябай кыйын болуп өткөн сделкаларым дагы, аябай жүдөгөн учурларым дагы бар. Ошол видеолорумду да көрсөңүздөр болот. Совсем недавно я вам рассказывала о том, как можно заработать деньги, а сегодня мы показываем, как их можно потратить. Обращайтесь к KG недвижимость, они помогут вам быстро оформить сделку без всякой головной боли и исполнить свою мечту. Өзүмдүн компаниям жөнүндө бүгүн аябай айткым келди, себеби мен дагы көптөгөн компаниялар менен иштешем. Бирок сиздер ошол компаниянын жетекчиси менен эч качан байланышып, түзмө-түз сүйлөшө албайсыздар. Азыр менде мүмкүнчүлүк барында пайдаланып, сиздер дагы үй алыңыздар. Ар бир жумушту, ар бир биздин компанияга кайрылган кардарды өзүм жеке контроль кылып турамын мекендештер. Сиздер кайсыл шаардан кайрылмаңыздар, кайсыл ким менен келишим түзбөңүздөр биздин сотрудниктердин ичинен. Мен ар бир ишиңиздерди зерикпей, ар бир биздин компанияга кайрылган мекендештин ишин алдыга жылдырганыма аябай кубанычтамын. Кээ бир учурда кеч жооп берсем дагы, бирок сөзсүз сиздердин суроолоруңуздарга ар дайым жооп берип келем. Андыктан көрсөтүлгөн номерге байланышып, өзүңүздөргө керектүү маалыматты алсаңыздар болот. Я хотела побыстрее провести сделку, потому что с каждым днем цены на квартиры все повышаются и повышаются, тем более в крупных таких городах, как Екатеринбург, Москва. Цены растут просто неимоверно. Вот. И я думаю, что через год такая квартира будет стоить уже на 2 миллиона дороже, даже, точно. Даже больше. То есть тут вложение ипотек, то, что ты платишь вот этот процент ипотечный, оно оправдается, ну, не знаю, в разы. То есть в итоге квартира выйдет дешевле для тебя. То есть если ее в дальнейшем продавать, то ее продать можно будет более выгодно и вернуть все свои проценты по ипотеке легко. Вторичкадан үй алгандар жөнүндө да айтып кетейин. Эч кыжалат болбоңуздар, буюрса ставка түшсө, сиздердин азыркы кыйналып же болбосо көбүрөөк процент төлөп атабыз деп кыжалат болсоңуздар, үйлөрдүн баалары ставка түшкөндөн кийин жок дегенде 2 миллион 1,5 миллионго кымбаттайт мекендештер. Андыктан такыр коркконго мүмкүн эмес. Айтпайм прям кымбат 12-15 миллионго үй алгыла деп. Просто өзүңөргө жашаганга комфортно и метрого жакын болсо, же болбосо центрде болсо, коркпой алсаңыздар болот мекендештер. KG недвижимость агенттиги ар дайым сиздерге кубана жардам көрсөтөт. Биз менен бирге болуңуздар, менин YouTube каналыма катталып, жакшы комментарийларды калтырыңыздар, кубанычта боломун. Андыктан кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман болуңуздар.